Жакшы? Тағы жоқпы? Жок. Ким бул? Мен күйеу балам. Ким, Айбекпи? Айбек ким? Кандай жакшы? Эмне үнүң башкача? Жайчылыкпы? Ятта мас болуп, бирөө машинасы менен бир кишини сүзүп алган. Иә. Бир кишини сүзүп алган биякта. Өзүң жакшысыңбы? Жардам керек болуп атат. Өзүң жакшысыңбы? 30 000 сом керек болуп атат. Үйдөгү учуктардан кандай берип, ушундан бери 30 000 сом отур керек да, ага кетип атат. Дедеке, жардам керек болуп атат. Өзүң жакшысыңбы? Жакшы. Ушул номерге которуш керекпи? Бериңиз эже. Ушул номерге которуш керекпи? Ошо, бериңиз. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Алло, Маха кандай? Кандайсыз, жакшыбы? Жакшы, жакшысыңбы? Маха, Айбек менен байланышып атасың? Байланыштыңбы? Айбек үйдө? Жумуштан келди азыр эле. Иш жакка барган жокпу? Жок, жумуштан келди азыр үйдө. Душка кирип кетти, эмне болду, жайчылыкпы? Мага эми эле Айбек менен авария болдум дегенден азыр 20 000 которгом да, ошол номерди чалсам өчүк болот. Айбек чалды эле. Ооба. Жок кой, жакшыраак эле турат, Айбектин телефону үйдө эле турат азыр. Тиги 20 000 которумса авария болуп калды. Отуруп жибердим. Ооба, жаңы эле терминалга салып чыкпадыңбы? Номерге? Ооба. Эме алдап кетишкен жокпу? Оодо эле бара албайсызбы өзүңөр? Eski evde kabiliyetlerinizse 10. kabiliyetlerinizde. Ne uçağı ettiniz teşekkür. Замандын талабына ылайык азыркы учурда телефон алдамчылар көп болуп жатат. Алсак 2021 жылдын 12 айында жалпы облус аймагында 10 факты катталып, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Ошондой эле үстүбүздө жылдын 2 айында 2 факты катталды. Алсак бул телефон алдамчылар ошол ар кандай жарандарга чалып, жакынкы бир туугандары, күйөө балдары, кыздары, келин уулдары ар кандай кырсыкка кабылып калгандыгы, ошол себептүү көп суммадагы акчалар сунуштап, тезинен акча которуусун мажбурлап жатат. Мындан тышкары социалдык тармактарда дагы алсак, Instagram, Алафодон дагы белгисиз номерлер чалып алып, ар кандай кылмыштарга кабылып калгандыгы боюнча да маалымат берип, жарандарыбызды алдоо максатында ар кандай акчаларды котортуп жаткандыгы белгилүү болуп жатат. Ошол себептүү урматтуу Нарын облусунун жарандары жана коноктору уюлдук телефонубузга кандайдыр бир белгисиз номерлерден SMS билдирүүлөр, жалган чалуулар болсо тезинен 102 номерине кайрылып, бизге билдирип коюңуздарды өтүнөбүз.